Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Атамбаевдин жан сакчысы коронавируска шектелип жатканын айтышты. Бул кечиримсиз кадам. Депутат Тазабек Икрамов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевге кайрылуу жолдоду. Жанар Акаев: азыркы өкмөт эл менен жакшы диалог түзө албай жатат. Бизге кайрылгандардын 90% бийликке нааразы. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 11 майда Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов өкмөттүк онлайн брифингде кайсы категориядагы жарандар шаардын кире беришиндеги санитардык карантиндик посттордон тоскоолдуксуз өтө ала тургандардын тизмесин айтты. Анын айтымында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, дарыгерлер, Ички иштер министрлигинин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, атайын кызматтар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери, коммуналдык жана энергетикалык кызматтар, ошондой эле айыл чарба соодагерлери тоскоолдуксуз өтө алышат. Алардын жанында кызматтык күбөлүк же иштеген жеринин маалымат кат болушу керек, деп билдирди Азиз Сурахматов. Ал эми башка учурларда өздүгүн тастыктаган документ, жашаган жеринин маалымат кат, иштеген жердин уюмдун катталган жери боюнча МСКнын райондук башкармалыгынын мөөрү же райондук башкармалыгынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн маалымат болуш керек. Ал эми жеке ишкерлерге патент болуш керек, деп айтылат маалыматта. Бул kyrgyztoday.kg. Сүлүктү шаарында жана Баткендин Лейлик районунда жашаган тургундар арасында мессенджер аркылуу кабар тарап жатат. Анда Тажикистандан качып келген кыргыз студентинин коронавирус аныкталгандыгы, анын бири Коргон айылындагы үйүндө келип, жакындары менен байланышта болгондугу жазылган. Тажикистанда окуган кыргыз студенттердин экөөнүн коронавирус аныкталды. Тилекке каршы алардын бири жашыруун жолдор менен Коргон айылында үйүнө качып келип, тургундар менен байланышта болгон, базарга барган жана башка коомдук жайларда болгон деп жазылган ал билдирүүдө. Бизге Сүлүктү шаарынын тургуну кайрылып, бул маалыматты тактап берүүнү өтүндү. Ал эгерде бул айтылган чын болсо Сүлүктү шаарында Лейликтен келгендерди киргизбей туруу керек деген оюн кошумчалады. Super.kg порталы Лейлик районунун акими Баймурат Бекмуратовдон маалымат алды. Акимдин айтымында Тажикистанда окуган 6 кыргыз студентинин коронавирус аныкталган. Бирок 6 тең келе жатканда блокпосттон медициналык текшерүүдөн өтүшкөн, тест тапшырган, дагы башка анализдерди тапшырышкан. Анализдин жыйынтыгы терс чыкканда инфекциялык ооруканага жаткырылып дарыланууда. Дагы бир студенттин качып келип, элге аралашканы боюнча так маалымат жок. Учурда ушул жазылгандардын баарын тактап жатабыз. Мен расмий бир документтерди, маалыматтарды алгандан кийин гана бул суроого жооп бере алам, деди Бекмуратов. Кыргызстан Орусиядан жаратылыш газынын баасын кайра карап чыгууну өтүндү. Бүгүн 11 майда вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Орус өкмөт башчысынын орун басары Андрей Аверчук менен онлайн сүйлөшүү өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады жана газ маселесин дагы козгоду. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Асрандиев бул биз үчүн өтө аяр маселе. Коронавирус инфекциясынын жайылышы, ишкердик активдүүлүктү төмөндөшү, улуттук валютанын баасы төмөн түшүшү жана калктын сатып алуучулук дараметин азайтты. Ошондуктан кыргыз тарап жаратылыш газынын баасы боюнча маселени кайра карап чыгууну өтүнөт. Албетте бул маселени бир заматта чечип коюуга болбойт, бирок биз оң жооп алабыз деп ишенебиз, деди. Орус тарап усунушту карап чыгууга убада берди. Газпром Кыргызстан компаниясы апрель айында калк үчүн 1 куб метр газдын баасы 15 сом 3 тыйындан 17 сом 6 тыйынга чейин кымбаттаткан. Бизнес үчүн өнөр жай ишканалары, коммерциялык түзүмдөр жана бюджеттик уюмдар 1 куб метр газдын баасы 18 сом 7 тыйындан 21 сом 3 тыйынга чейин көтөрүлгөн. Өзгөрүшү АКШ долларынын расмий курсу жогорулагандыгы менен байланыштырылган. Бирок кийин өкмөт Газпром Кыргызстан компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык көгүлдүр оттун баасы мурунку калыбында калганын кабарлаган. Бул карапайым газ колдонуучулар менен катар эле ишканаларга дагы тиешелүү экени айтылган. Бул Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Депутат Жанар Акаев элдин 90% бийликке нааразы болуп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 11 майда Жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Эң маанилүү көңүл бөлө турган социалдык чөйрөдөн анча-мынча каражат таябаш керек. Учурда коомчулуктун көпчүлүгү кыргыз өкмөтүнө нааразы. Азыркы өкмөт вице-премьер-министрлер эл менен жакшы диалог түзө албай жатат. Эл менен жакшы сүйлөшө албай жатасыздар. Бизге кайрылган жарандардын 90%дан көбү бийликке, анын ичинде өкмөткө, парламентке нааразы. Биз учурда ачык саясат жүргүзө албай жатабыз. Элде эмне маселе болуп жатканын социалдык тармактардан угуп, ызылдап жатабыз. Ошонун бардыгын өкмөт медиа эл менен иштешүүдө чабалдык кетирип жатат, деди Жанар Акаев.
Бүгүн 1 майда 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум орун алды. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева өзүнүн Facebook баракчасына Атамбаевдин жан сакчысы УКМКнын 9-кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев бир нече күндөн бери өзүн жаман сезип жатканын, бирок ага карата эч кандай чара көрүлбөй жатканын жазып чыкты. Жолдубаева Сагынбаевдин коронавирустун белгилери бар экенин жазган. Ал эми ЖАМктын басма сөз кызматы бул тууралуу түшүндүрмө берип, Сагынбаев абалы тууралуу эч кимге кайрылбаганын билдиришти. Эгер Сагынбаевдин абалы анча болсо соттук отурумга катыша алмак эмес. Себеби аны СИЗО бирден чыгарып жатканда текшерилет. Кандайдыр бир оорунун белгилери катталса, ал дароо белгилүү болмок, деди Самат Калыков. Ал кошумчалагандай, бул абал боюнча Канат Сагынбаев СИЗОго келгенде жолугуп, сүйлөшүп жана текшерүүдөн өткөргөн соң толук маалымат берилет. Басма сөз катчымынын айтымында кийинки сот отуруму 18 майда өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамов өкмөттүн чабалдыгын сынга алып премьер-министрге кайрылуу жолдоду. Анын тексти төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сизди жогорку кеңеш айрым сындарды эске албаганда колдоп келген. Тилекке каршы депутаттардын колдоосун сиз дайымкы боло жүргөндө кабыл алууңуз жеке мен тынчсыздандуумду жаратат. Мен бир гана акыркы окуялар боюнча пикиримди айтайын. Өткөн жумада эл борбордон алыс, чек аралык кооптуу аймакта жайгашкан Баткен облусунда биз күтпөгөн бир нече жагымсыз окуя болду. Лейлек районунда табигый кырсыктар орун алып, үйлөрдү, мал жандыктарды сел алды. Маселени Баткен облусуна барып чечүүнүн ордуна телефондон маалымат алып гана тим болдуңуз. Бул кечиримсиз кадам. Ал эми жума аягында бейгаптар күн кечирип жаткан элибизге тажик жарандары тарабынан чагымчыл аракеттер жасалып, ок атышуу болду. Биздин 3 жаран жаракат алып, алардын бири катуу абалда ооруканада жатат. Сиз өкмөт башчы катары дагы эле позицияңызды билдире элексиз. Баткен облусундагы өкмөттүн мурдагы өкүлү, азыр өкмөттүн чек ара боюнча вице-премьер-министри Акрам Адумаров да ал окуя болгон жерге кечигип барды. Орун басарыңыз буга чейин чечпеген маселени эми чечебим деген коомчулукта сын пикир арбын. Кыргызстандын Тажикстандагы элчисинен дайын жок. Биз жогорку кеңештин депутаттары, анын ичинен жеке мен бир канча жолу коңшу Тажикстанга кетип жаткан аткезчилик товарларды тыюу боюнча маселе көтөргөм. Бул боюнча бир да кадам жасабадыңыз. Биздин мамлекеттин Тажикстан менен экономикалык алакасы салыштырмалуу анчалык мааниге эмес. Тескерисинче, Тажикстан көп маселе боюнча бизге көз каранды. Эмне үчүн ушул убакытка чейин мыйзамсыз иштеп келген экономикалык коридорлорду жаап койгонго мүмкүнчүлүгүңүз жетпей жатат? Же сөзсүз түрдө эки мамлекеттин жарандары колуна курал кармап көчөгө чыгышы керекпи? Качан бир батыл чечимдерди кабыл аласыз? Качанкыга чейин биздин жарандар чек ара жанында коркуп жашайт, деп айтылат кайрылууда. Булак Назар News.kg.